Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарлар топтому менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Америка Кошмо Штаттары жакынкы чыгышка миңдеген элиталык 82-чи аба десант аскерлерин жайгаштырды. АКШ армиясынын 82-чи аба десант дивизиясынан миңдеген аскерлер жакынкы чыгышка жетип келишти. Иран менен чыңалуу күчөгөн сайын АКШ аскерлерин тездик менен топтоп жатат. Тез жайгаштыруу жана терең соккуруу аба операциялары үчүн даярдалган элиталык бөлүк жакында жайгаштырылган 2500 деңиз жөө аскерине кошулуп, кургакта кармашка даярданууда. Кабарларга караганда талкууланып жаткан варианттарга мунай экспортунун маанилүү борбору болгон Ирандын Харк аралын бутага алуу кирет. Бирок расмий өкүлдөр мындай операциялар аскердик жана саясий тобокелдиктерди жаратаарын эскертишет. Америка Кошмо Штаттарынын Иранга каршы кургактагы аскердик операциясы тууралуу маалыматтар тарагандан кийин Ислам Республикасына басып кирүүгө батынган ар бир адамдын бутун кесип салууга убада берди. Хатам Аль-Анбия борбордук командачылыгынын басма сөз катчысы Ибрахим Золфагари АКШ менен Израиль Ирандын күчүн туура эмес эсептеп, бул аларды уятка калтырып гана тим болбостон, аларды кыйроого алып барганын билдирди. Аскердик басма сөз катчысы душмандардын Ормуз кысыгын көзөмөлдөө аракетин алар түбөлүккө көмүлө турган кыял деп атады. Трамп Ормуз кысыгы жабык бойдон калса дагы Иран менен согушту токтотууну көздөп жатат. Бул тууралуу Wall Street Journal маалымдады. Трамп жана анын жардамчылары Ормуз кысыгын ачуу операциясы уланып, дагы да созулушу мүмкүн деген тыянакка келишти. Алардын айтымында Ак үйдүн лидери Вашингтон аскердик аракеттерди негизги максаттарына жетүүгө, Ирандын флотун алсыратууга жана Ислам Республикасынын ракеталык программасын жок кылууга көңүл бурушу керек деп чечти. Андан кийин Wall Street Journal маалыматы боюнча Трамп согуштук аракеттерди токтотуп, эркин сооданы кайра жандандыруу үчүн Тегеранга дипломатиялык кысым көрсөтүүнү көздөйт. Эгер бул ишке ашпаса, Вашингтон Европадагы жана Перс булуңундагы өнөктөштөрүнүн Ормуз кысыгын ачуу демилгесин колго алышына аракет кылат деп билдиришти булактар. АКШ мындан ары Ормуз кысыгынын блокадасынан улам күйүүчү май менен камсыздоодо кыйынчылыктарга туш болгон өлкөлөргө жардам бербейт. Мындай өлкөлөр өздөрүнүн күйүүчү майын АКШдан сатып алышы керек деп билдирди Трамп. Сүйлөшүүлөргө карабастан Пентагон жакынкы чыгышка соккуруучу күчтөрдү барган сайын көбүрөөк жайгаштырууну улантууда. Мисалы Ирактагы Ирандын өкүлдөрүнө жана Ормуз кысыгындагы Ирандын кайыктарына соккуруу үчүн колдонулган америкалык A-10 Thunderbolt 2 чабуулчу учактардын тобу жакынкы чыгышка учуу үчүн Британиядагы Лейкхенхит аба күчтөрүнүн базасына келишти. АКШ Ирандын Исфахан шаарындагы ири октары кампасына соккурду. Видеодон чоң жарылуу болгонун көрүүгө болот. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын билдирүүлөрүнө ылайык өтө чоң бомбалар колдонулган. Мурда бута ракеталык жай деп болжолдонгон. Бирок The Wall Street Journal гезити анын чындыгында октары кампасы экенин тактады. Иран Кувейттеги АКШнын базасына соккурду. Маалыматтарга караганда объект олуттуу зыянга учураган же ал тургай толугу менен иштен чыгарылган. Перс булуңундагы кырдаал курчуп турган шартта душмандын аскердик инфраструктурасына жасалган ар кандай соккулар Чыр-чатактын андан ары күчөшүнө алып келиши мүмкүн. Ал арада Перс булуңундагы араб өлкөлөрү Трамптан республиканын аскердик мүмкүнчүлүктөрү толугу менен жок кылынганга чейин Иранга каршы согушту улантууну жашырууну суранышууда. Иран Украинанын араб өлкөлөрүнө украиналык адистерди жайгаштыргандыктан АКШ менен Израилдин Тегеранга каршы агрессиясынын катышуучусу деп эсептейт, деп билдирди Ирандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлү Амир Саид. Ошондуктан Украина эл аралык укукка каршы келген мыйзамсыз аракетти жасоого көмөктөшкөндүгү үчүн эл аралык укук боюнча эл аралык жоопкерчилик тартат деп жазган Аравани Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерришке жана Бириккен Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешине жолдогон катында. Иран 28 февралдан бери Перс булуңундагы буталарга дээрлик 1200 баллистикалык ракета жана 4000 дрон учуруп, Перс булуңундагы мамлекеттерди жана АКШны согушка чейинки кампаларына жакын жерде кеминде 2400 патриот абадан коргоо түзүмдөрүн жайгаштырууга мажбур кылды. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазды. АКШ ошондой эле Кытайды ооздуктоо үчүн абдан маанилүү болгон Томагавк жана Жасм так башкарылуучу ракеталарын тездик менен жок кылууда. Bloomberg агенттигинин маалыматы боюнча Перс булуңундагы өлкөлөр Иран менен болгон согуштан улам өз запастарын дээрлик түгөтүп бүтүштү. Агенттиктин маалыматы боюнча 2800 PAC-3 жана GMT ракеталарынын 2400гө жакын арсеналдын көпчүлүгү колдонулган. Иран ири чабуулдарды жасады. Аймактагы эскалация учурунда ал дээрлик 1200 баллистикалык ракета жана 4000ге жакын шахет дрондорун учурган. Bloomberg мындай катуу салгылашуулар абадан коргонуу системаларына эбегейсиз чоң жүк болуп жатканын белгилейт.
Бирок жылына 650-гө жакын гана ракета өндүрүлөт. Дональд Трамп Франция эпикалык каар операциясына катышкан бардык америкалык аскердик учактар үчүн аба мекендигин жапканын жарыялады. Трамп АКШ муну эч качан унутпай турганын айтты. Италиядагы Иранга каршы операцияга катышкан америкалык учактарга жер ортолук деңизиндеги Сиганелло аба базасын жана деңиз базасын колдонууга тыюу салууда. Маалыматка караганда Италия АКШнын базасын колдонууга тыюу салган. Анткени ал жерде америкалык бомбалоочу учактар учуп жүргөн. Буга чейин Италия АКШнын Иранга каршы согушун сынга алган. Ал эми Испания согушка катышкан америкалык учактар үчүн аба мекендигин жапкан болчу. Ирандагы согуштан кийин Вашингтон Түндүк Атлантика альянсы менен болгон мамилесин кайрадан карап чыгат. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Катардын Аль Жазира телеканалына курган маегинде билдирди. Ал Испанияны кошкондо НАТОнун союздаштарынын жүрүм-турумун өтө көңүл калтыраарлык деп атады. Бул форматта катышып, бул АКШга пайдалуу деп айтуу кыйын. Ошондуктан мунун баарын кайра карап чыгуу керек болот деп баса белгиледи АКШнын мамлекеттик катчысы. Анын айтымында альянс бир тарапта болбошу керек жана эгерде ал АКШнын кол салуу болгон учурда Европаны коргоосуна, бирок Вашингтонго керек болгондо базаларды колдонуудан баш тартуусуна келип такалат. Бул жакшы эмес, деди ал. Израилдин парламенти палестиналык туткундарды өлүм жазасына тартууга уруксат берген мыйзам долбоорун кабыл алды. Түзөтүүлөр Израилдин курмандыктарына алып келген террордук чабуулдарды жасаган палестиналыктар үчүн өлүм жазасын калыбына келтирет. Мыйзам долбоорунун жактоочулары 7-октябрдагы трагедиядан кийин мындай кылмыштар үчүн катаал жазалар керек деп эсептешет. Палестиналык бийлик Израиль парламенти тарабынан бекитилген палестиналык туткундарга өлүм жазасын киргизүүчү мыйзамды Палестин элине каршы согуш кылмышы деп атады. Израилдин коргонуу күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү салгылашууда 4 жоокери каза болуп, дагы 2 жаракат алганын маалымдады. Израилдин коргоо министри Исраиль Кац басып кирүү башталгандан кийин үйлөрүн таштап кеткен түштүк Ливандын 600 000 тургунунун баарына кайтып келүүгө биротоло тыюу салынаарын айтты. Ал Ливандын Израиль менен чектеш аймагындагы бардык конуштар Газадагыдай жок кылынаарын айтты. Согуштук аракеттер аяктагандан кийин Израиль Ливандын бир бөлүгүн ээлеп алат деп билдирди коргоо министри Кац. Ал арада Ливандагы Бириккен Улуттар уюмунун миссиясынын француз жоокерлеринин тобу Израиль армиясынын ок атуусуна кабылды. Delta Airbus A330 жүргүнчү ташуучу учагынын кыймылдаткычтарынын бири Бразилиянын Сан-Паулу шаарынан учуп чыккандан көп өтпөй өрттөнүп кеткен. Экипаж учакты кондурууга жетишкен, эч ким жабыркаган эмес. Учак авариялык конуудан мурун бул жол менен 9 мүнөт абада турган. Флоридада Трамп аэропорту пайда болот. Аталган мыйзамга Флориданын губернатору Рон Де Сантис кол койду. Палм-Бич аэропортун Дональд Трамптын урматына өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун жактырылган. Чечимди АКШнын авиация бийликтери бекиткенден кийин жана коммерциялык максатта пайдалануу келишими түзүлгөндөн соң күчүнө кирет. Демөөчүлөр муну Трамптын лидерлигине жана мурасын урматтоо деп аташууда. Анын резиденциясынан аэропортко чейинки жол буга чейин эле анын аты менен аталган болчу. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү делген эл аралык кабарлар топтому мына ошолор болду. Саламатта калыңыздар.